Ош шаарында Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев Өзбекстандык кесиптеши менен жолукту. Эки өлкөнүн өкмөт башчылары баштаган делегациянын катышуусундагы жыйында соода экономикалык, маданий кызматташтык мамиле тууралуу талкуулар жүрдү. Ошондой эле чек ара байланыштарын өнүктүрүү боюнча өз ара сүйлөшүүлөр болду. Премьерлердин Тар чөйрөдө өткөн жолугушуусу кабарчыбыздын материалында. Экинчи Борбор калада Кыргызстандын жана Өзбекстандын чектеш облус жетекчилер кеңешинин экинчи жыйыны уюшулду. Анын алкагында Ош шаарында коңшу эки өлкөнүн премьерлери Мухаммедкалый Абылгазиев менен Абдулла Ариповдор жолугушту. Эки өлкөнүн өкмөт башчыларынын жолугушуусуна ылайык Ош шаарында алар баштаган делегацияларда чогулган. Мында эки өлкөнүн соода экономикалык жана маданий кызматташуусу боюнча талкуулар жүрүп жатат. Ошондой эле Кыргыз делегациясынын курамына министрликтердин башчылары, Ош, Баткен, Жалал Абад облусунун ыйгар муктуу өкүлдөрү жана чектеш аймактын аймактык башкаруу органдарынын башчылары кирген. Уровни позволили нам достигнуть исторических значимых. Жыйындын жүрүшүндө эки жактуу кызматташуулар жана учурдагы абал, актуалдуу маселелер талкууга алынды. Буга чейин айыл чарба багытындагы өндүрүлгөн продукциялардын баасы кескин төмөндөп, дыйкандарды убайымга салган. Андыктан эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө импорт, экспорт жаатын жөнгө салуу зарылдыгы бар. Биздин айыл чарба продукцияларынын кээ бир түрлөрүндө маселе бар. Картошка боюнча маселени биз Өзбекстан тарапы менен сүйлөштүк. Дыйкандарыбыздын картошкаларынын Өзбекстан республикасы менен Түркменстан республикасына экспорттоого биз уже жол ачтык. Эч кандай бүгүнкү күндө маселе жок. Ушул жылдын өзүндө эле Өзбекстандын Андижан облусу менен Кыргызстандын товар айлантуу көлөмү 95 миллион долларды түзгөн. Анын ичинен коңшу өлкө 75 миллион долларлык экспорт чыгарган болсо, Кыргызстан болгону 20 миллион долларлык продукция экспорттой алган. Умуман айтканда 2018-2019 жыл давамында жалпысынан алганда 2018-2019 жыл аралыгында Андижан облусу жана Кыргыз республикасы менен 210 миллион долларлык келишим бар. Мына ушул келишимди ишке ашыруу үчүн бүгүн да бир ире жолугуп жатабыз. Бүгүн да талкуулап жатабыз. Кыргызстан Өзбекстан ортосунда жаңы завод ачууну ал Ханабад шаарында. Yangi korxona ham tashkil qilyapmiz bu Xonobod shahrida. Ошондой эле эки өлкөнүн өкмөт башчыларынын Тар чөйрөдө жолугушуусунда бир нече сунуштар айтылды. Эки жактуу кызматташтыктын азыркы абалын жакшыртуу жана чек ара алакаларын өнүктүрүүгө Кыргызстан кызыктар экендигин билдирди. Мы предлагаем узбекским коллегам отменить плату для Автомобиль жана темир жолу каттамдары коңшулаш жашаган Кыргызстан менен Өзбекстан республикасынын бардык региондорун байланыштыруучу эң маанилүү багыты болуп саналат. Бул үчүн эки мамлекетке тең инвестициялык, экономикалык, транспорттук жана гуманитардык байланышты өз ара ыңгайлуу шартта өнүктүрүү зарыл. Андыктан биз ыңгайлуу мүмкүнчүлүк түзүү үчүн жүк ташуу акысын бекер кылууну сунуштайт элек. Бул сөзсүз түрдө эки өлкөнүн тең жүк ташуудагы көлөмүн көбөйтүп, экономикалык абалынын өсүшүнө алып келет деп ишенебиз. Взаимодействие в торгово-экономической. Кызыктырып атса керек барыңыздарга чек ара маселеси. Чек ара маселеси боюнча өкмөттүк комиссиялар өзүнчө иштеп атат. Бүгүн чек ара маселеси мындай чек арага байланыштуу маселе каралбайт да. Вот чек арада болуп аткан өзүбүздүн баягы чек ара посттордо өтүп аткандагы кандайдыр бир тоскоолдуктарбы же кандайдыр бир пикиркешсиздер барбы, жарандардан түшкөн арыздар дегендей ошолорду да карап кетиши мүмкүн. Бирок чек ара маселесине мындай маания бүгүн көп берилбейт да. Ортодогу кызматташтык алака жана түзүлүп жаткан келишимдер эки өлкөнүн тең кызыкчылыгы үчүн дешет мындагылар. Андыктан кезектеги кеңештин жүрүшүндө маданият, туризм тармагын өнүктүрүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү. Эскерте кетсек, буга чейин ушундай эле жолугушуу Өзбекстандын Фергана облусунда орун алган болчу. Анда чек ара такталары жөнүндө кеп болуп, бирок жыйынга журналисттер катыштырылбай, жабык эшик артында өткөн. Жалпысынан Кыргызстандын Өзбекстан менен 3 облусу чектешет. Мында чек аранын узундугу 1378 чакырымга созулат. Гүлзада Төрөбекова, Адлет Нышанбаев, Нур Ньюс.